Ассаламу алейкум. Урмат президенттин өкүлү, азыркы маселе коррупция темасына байланыштуу болчу. Ошон үчүн суроону берейин деген, бирок добуш берилип, азыр добуш берип койдук. Ошондон кийин мен жөн гана муну айтып коеюнчу маалымат иретинде. Чаткал районунда Түлеберди деген участок бар. Ошол жерде алтын казуу иши башталыптыр. Элдин, журттун пикир сөзү эске алыныш керек. Эске алынбай атыптыр. Ал жакта Кара булак, Айгыр жал, жер капчыгай айылдарында жалпы 700 гектар сугат жер бар. Ошол суу келбей калыш коркунучу бар экен. Буга чейин көргөнсүз, өткөндө биздин депутаттар барып келди. Чаткалда иштетилген рекультивация жок экен, биологиялык, техникалык. Ошонун айынан агып аткан суулар жок болуп кетип атыптыр. Азыр суунун кадырын билип атпайбызбы? Эми Аташ чапкан деген бир компания бар, жерди иштетебиз деп атыптыр. Бул жерде жер кодекс да бузулуптур, жер казынасы боюнча мыйзам дагы бузулуптур. Экспертиза жүргүзгөндө элдин пикири эске алынбаптыр. Биринчиден суусуз калат, экинчиден жайыт талкаланат, үчүнчүдөн экологиялык катастрофа. Болгону 19 килограмм алтын экен. 10 гектардан ашык жер майканы чыкканы турат да. Бул коррупция маселеси, анткени бул жакта токтомдор турат. Мен азыр ар бирин жазып алганмын. Эл менен журт менен макулдаша турган жерде макулдашылбаптыр. Айыл өкмөтү жергиликтүү кеңештин макулдугу жок, жер участогун берип атат. Токой чарбасы акиматтын макулдугу жок эле, ошол компания менен келишим түзүп атат. Ушуну көзөмөлгө алып туруп токтотуп эле коелучу. Кытайлар акак суу, жашыл токой биздин баа жеткиз байлыгыбыз деп атат. 19 килограмм алтын биртке акча, бирок экология жок болот, калыбына келбейт. Биз чексиз байлыгыбызды талкалап атабыз колубуз менен. Ушуну бир эске алып коюңуздарчы, коррупцияга байланышкан маселе, ошон үчүн айтып атам.